Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, hurmattуу менин подписчиктерим, мага жазылган адамдар. Бүгүн биз апрель революционерлери, апрель баатырлары жөнүндө жана Ырыскелди Момбековдун 2 генерал менен чай ичкендиги жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Ушуга болгон элдин арасындагы реакция, ошол нерсеге болгон биздин депутатыбыз, жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбековдун жообу, ошондой эле бул нерсеге апрель баатырларынын көз караштары кандайдыр бир деңгээлде ушул азыркы кезде социалдык сеттерде ушул Момбековго карата ушул чай ичип отургандыгын чыккандан кийин кандайдыр бир кээ бир мага окшогон блогерлер бир хайп кармайын дегендей эмеде көп чыгарыштыбы же чын эле кандайдыр бир ичинде жаман көрүү сезимдери барбы, айтор абдан чоң чабуул ушул депутатка башталды. Бирок Ырыскелди Момбеков дагы өз позициясын көрсөтүп, өзү ошол азыркы кездеги коомдук абалды, ушул азыркы кездеги бийликте турган адамдардын кайсы командадан каяктан келгендиктерин ачык көрсөтүп, өз оюн айтып, баягындай достойный жооп берди деп койсок жаңылышпайбыз достор. Эми бүгүн болбойт, эми кече болуп калды. Кечээки бир социалдык сеттерде ошол апрель баатырларынын сүйлөгөн сөздөрү чыга баштады. Бир аял сүйлөдү. Мен эми баягы саясатта жүрүп, саясатта эме кылбаган үчүн билбейт экенм, ал кимдер, кандай болгон. Бирок мен жөн гана блогер катары өзүмдүн оюмду айтып коеюн достор. Эми ал киши айтып жатат, биз сизге 3 жолу кайрылсак дагы башка кылып тиги казармандын эмеси менен, гепатит оорулары менен баягы Нургазы сүйлөгөндө Момбеков кошо эме кылып депутаттардын алдына көтөрүп чыгып ошол жигитти ушундай сөзүн көпчүлүккө жеткизип эме кылганда, кийин болсо жардам бербей койдуңуз дейт. Дагы башка эмелер боюнча сизге кайрылганда дагы жардам бербей койдуңуз деп бир Момбековду аябай каттуу соккон кыялда эме кылды. Эми мен жеке көз карашымда достор, балким мен туура эмес айтып жататтырмын, балким ушул саясий биздин структураларга түшүнбөгөндүгүмдөн айтып жататтырмын. Эми Момбеков реакция кыла турган, Момбеков аткаруу бийлигинде эмес. Депутаттардын негизги милдети элдин көйгөйүн көтөрүп, элге керектүү мыйзамдарды чыгарып берүү. Менин оюмча, Момбеков бул жагынан элдин дайыма көйгөйүн көтөрүп келе жатат. Ошол эле Атамбаевдин тушунда деле сүйлөп келген, азыр деле сүйлөп келе жатат. Бул жагынан ал кишиге эч кандай тиш салууга же болбосо башка деп сен туура эмес кыласың, сен популистсиң деп айтууга эч качан эч кандай болбойт. Анткени популист болобу, башка болобу, ошол Момбеков жана башка бир 15-20га жетпеген гана, даже бир 10-15 эле деп коелучу, бир депутаттар сүйлөшөт, калган депутаттар эч кандай иш жүргүзүшпөйт. Мисалы үчүн менде бир колумда ушундай реформа кыла турган бир мүмкүнчүлүктөр болгондо бир 25 же 35 эле депутатты калтырып ушундай активдүү иштей турган, мисалы калгандарын жок кылмакмын да, тилекке каршы калган депутаттар отурат. Мына ошол депутаттарды калп жеген силер жанагындай койсуңар же болбосо чимкириксиңер деп айтканга жарашат да. Ал эми Ырыскелди Момбековго окшогон депутаттарды айтууга болбойт достор. Мынтип эле эме кылып каралап бир жактуу эме кылганыбыз туура эмес. Себеби мындай нерсе чын айтканда бир коомдук заказ сыяктуу болуп көрүнөт да, менин жеке оюмда. Ал эми апрель баатырларына келип токтоло турган болсок, чын айтканда элдин алдында ушундай нерсени пайдаланып туруп, бул бир уч баягы шумпайлар деп коебузбу, кимдер деп коебуз. Демек элди алдап, силерди ушундай жыргатабыз деп эме кылган бийлик бул шумпайлардын бийлиги деп койсок дагы болот да. Ошол эле убактылуу өкмөттүн адамдары, мен эме көп эле сыйлаган адамдар бар ал жерде, бирок эмне себептен ошол убактылуу өкмөт мезгилинде же болбосо андан кийин азыр ошол элдин көксөгөн тилек ой максаттары ишке албай калды. Демек бул жерде
kandaydır bir şumpayizm bar albatta. Жаңы termin aytып koyun sizlerge. Şumpayların emesin şumpayizm dep koyot. Da hem men özümçe. Oşol şumpaylar biylike gelip eldin bir göksö tilegi işke aşpay kaldı. Bayağı önükpөгөн, токтогон заводторубуз токтоп турат. Элди тоногон нерселер дагы деле тонолуп жатат. Тентиген кыргыздар тентип жүрөт. Кырылганы кырылып атат. Иши кылып чачылганы чачылып атат. Эч кандай bir gözgө аларлык нерсе көрүнгөнү билинбейт достор бул жерде. Бир эле Момбековду күнөөлөп же болбосо башка кыла бергенибиз абдан туура эмес. Анткени Момбеков азыр бул жерде аткаруу бийлигинде отурган жери жок. Депутаттар булар. Сүйлөп сүйлөгөнү менен дагы деле баягы эле чоңдор көрсөткөн адамдарды министр шайлашат, чоңдор эме кылган эмени шайлашат. Эч кандай бир бул парламенттин дагы мындай бир чоң күчкө ээ эместиги көрүнүп турат да. Алешем парламент. Ошол Алешем парламенттин алдындагы алдыңкы саптагы депутаттардын бири ушул Ырыскелди Момбеков болуп эсептелет. Менин жеке оюмда достор. Себеби баягы кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн бул тиги Атамбаев менен дагы сүйлөшүп, Жээнбеков менен дагы сүйлөшүп, ортодогу ары бери эме кылган бир кыйтыр деген сыяктуу болупчу. Андай эмес. Бул чоң саясатты билген, чоң дипломат адамдар деп элестетем мен. Мисалы үчүн ошол эле адамдар менен ошондой сүйлөшүп, биягы менен мындай сүйлөшүп, кандайдыр бир стабилдүүлүктү, баягындай уруш жаңжал болуп кетпесин дегендей стабилдүүлүктү кармап турган кишилердин бири ынтымакка чакырып кыргызды. Ушундай баягы мындай түшүнүктүү адам деп ойлоймун да. Ал эми анын диплому, юридика, муридика дегендерин ал экинчи план. Ал депутат болууга жогорку билимдин же болбосо башка нерсенин бир талап эме кылынган бизде мыйзам жок достор. Анан айта кетчү дагы бир нерсе ошол эки генерал жөнүндө айталы. Хонгентиев менен Турсункулов жөнүндө. Эми достор, чынын айтканда булар ошол кезде мамлекеттик кызматта болушкан. Мамлекеттик кызматта болуп, ошол Момбеков айткандай өз жазаларын аткарып, ошол элдин алдында качып кетпей, бардык баягы нерселерин кылышты да эмичи. Ал жагы кандай болду? Биз эми мигранттар көп, мен өзүм жөнүндө айтайын, мен көп ал тонкосторуна түшүнбөйм. Кандай болгондо дагы качып кетпей, ошол элдин алдында жүзү жарык, кандайдыр бир ошол өрөөндүн туусу болуп, шайлоодо болобу, башкада болобу, бияктан бир-эки адамдар бакылдап сүйлөгөнү менен ошол адамдардын ошол өздөрүнүн жеринде өздөрүнө жараша кадыр баркы, урмат сыйы бар адамдарды. Анан эле биз бирөөнү сен Бакиевдин командасында болгонсуң, сен Атамбаевдин командасында болгонсуң деп эле төрт кыргыз өзүбүзчө бөлүнүп адамдарды мынте берсек, бул менин оюмча абдан туура эмес болуп калат достор. Бир мындай кичине кечиримдүү болбойлу эми? Бир жолу эле баягы Власовдун эмеси сыяктуу эле сен сатылып кеткенсиң, сени андай кылгансың деп эле, сен баатырсың, сен коркоксуң, сен эки жүздүүсүң деп эле адамдарды бөлүп жара берсек, бизде эч кандай эме болбойт. Давай бир ынтымакка келелик достор. Ынтымакка келип, адам деген кечиримдүү болуш керек да. Адам деген кечириш керек акыры. Ал ошол эменин командасында болуп калып, мыйзамды аткарышкан. Ошол кезде конституция болгон, ушундай мыйзам болгон. Ошол мыйзамда эң биринчи ошол погон тагынган адамдар кыңк этпестен бийликти аткарууга туруш керек. Эгер ошол президентке, элге убадасын берсе, ошондой убадаларды аткарыш керек. Ал эми алданып калуу, кийинки эмелерди болбой калуу, бул экинчи пландагы нерсе достор. Ушул апрель баатырлары жөнүндө айта кетейин. Албетте мен ошол силердин ичиңерде деле мен каза болгон жора жолдоштор бар. Өткөнкү мен сасык саясат деген передачамда айтканмын. Көп эле саясатчыларды ээрчип, сасыган эмелерди ээрчибегиле, алар силерди жакшы эмеге алып барбайт, өздөрүнүн кызыкчылыгын гана көздөйт деген ойлорду айтканмын да. Эми ошол апрель баатырларын айтып коеюн. Апрель баатырлары, урматтуу баатырлар, мен сиздерди абдан сыйлаймын. Балким сиздер айтып жатат болушуңуздар керек. Сен кимсиң? Кто ты такой, блогер? Турчун ары, сен биринчи колуңан бирдеке келсин, сен ким болуп калыпсың? Бизде саясий эмелер болгондо качып жүргөнсүң, жоксуң дегендей болупчу. Мен да жүргөм өз кезинде
ошол саясаттын алдында саясатчы болбосом дагы мамлекеттик кызматтарда баткенде болдук, алдыңкы катарда коркпой, башка учурларда кылмыш иликтөөдө иштедик. Ошондой куралчан качып бараткан кылмышкерлерди коркпой артынан кууп, эме кылып, андай бир коркоктук же бир эме десеңер туура эмес болуп калат. Эми ар кимдин баягы өзүнө жараша. Эми мен силерге айтып атам да, мен кыйынмын же эмемин деген жокмун. Просто баягы сен кимсиң, кто ты такой десең, менде деле бир мындай силер менен бир айтып эме кыла турган бир эмелерим бар да, эми как бир блогер катары айтып коеюн. Урматтуу апрель баатырлары, чынын айтканда сиздер ошол алдыңкы катарда турдуңуздар, бирок акыркы кездери мындай бир ошол баатырлар бир чогулуп, ошол жерде дагы ынтымагы жоктук экени, бир баатырдын жарымы биягына кетип, баягы жарымы күбөлүгүн өрттөп, бизди алдап койду, мындай болуп калды деп бир уюштуруу эмеси жок да. Раз өз көз карашыңарды, өз позицияңарда туруш үчүн кандайдыр бир ошол апрель баатырларынын оперативдүү бир мындай штабы сыяктуу эме болуш керек. Өзүңөрдүн ичиңерден бир ошондой жетекчиңер сөзсүз болсо керек. Ошол силер апрель революциясы ишке ашты, андан кийин болду, коом өзгөрбөй атат, бизди алдап койду дегендей бир пассивдүү позицияда турасыңар да. А силер чынын айтканда чоң айласы жок ушул азыркы бийлик болобу, Атамбаевдин бийлиги болобу, апрель баатырлары менен сөзсүз эсептешүүгө тиешелүү да. Анткени ал жерде көптөгөн адамдар каза болуп, кан агып кетип атат достор. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Бул өзүңөрдүн кадыр баркыңарды билип, ошол өзүңөр бир топ, бир уч, бир муштум болуп, любой нерсенин мындай керек болсо, азыркы бийликтен менен дагы силер бир талап кылып туруп, биз ушундай, биз силер үчүн эме кылган эмеспиз, силердин чекеңерге черте албайт, же бир нерсе кыла албайт. Эгер катуу талап койсоңор, наоборот бирөөлөрдү мындай кылып кетиптир, анан бул генерал менен чай ичип отуруптур деп эме кылып бир жалдырап, коркуп бир ушундай позицияда эмес, башка үстүнөн караган, булардын мындай төбөсүнөн эзип тура турган ушундай позицияда турушуңар керек да. Силер өзүңөрдүн күчүңөрдү рас баатырсыңарбы билишиңер керек достор. Мен айтайын дегеним ошол. Мундой азыркы ынтымаксыз баягы илгерки жомоктордо бар го, бирден баягы чыбыкты сындырса сынып калат. Ал эми топ болуп мындай болуп турса, эч ким сындыра албайт. Мен айтайын дегеним ошол. Апрель баатырлары рас ошондой баатыр болуп, эме болгондон кийин кандайдыр бир чогулуп, ынтымакта болуп, өз позицияңарды кандайдыр бир Момбеков же болбосо дагы башка бир депутаттарга эме кылып, сен мындайсың, сен андайсың деп баягы катын ушак деп коет. Ошондой кылбай, наоборот, силер мамлекеттик деңгээлде өзүңөрдүн деңгээлиңерде согушуңар керек. Бир соккондо эме кылып кете турган мыйзамдарды киргизип, депутат бул бийлик деген элдин эмеси. Мен дагы мисалы үчүн билимим бар, ошол түшүнүгүмдү айтып берейин. Силер өзүңөр мыйзам киргизсеңер болот, апрель эмелери. Мыйзамды киргизип, грамотный сүйлөшүп, өзүңөр колуңардан келбесе юристтерди жалдап алып, биз моундай мыйзам киргизишибиз керек. Моундай биз ошол жогорку кеңешке эме кылышыбыз керек. Биринчи окуусунан, экинчи окуусунан деп баягы элдин талабын коргоого силерде чоң укук, моралдык укук жана башка мындай эмелер берилген да, силер себеби тарыхсыңар. Силерден башка эч ким силерди талаша албайт. Анткени ошондой өзүңөрдүн кадыр баркыңарды билип, бир эме кылып, бир ушундай чоң иштерди кылыш керек да. Ал эми Момбеков тарабынан айта турган болсок, Момбеков жакшы эле иштеп аткан депутат. Силердин апрель революциясы болобу, болбойбу, мурунку кезде болобу, сөзсүз мен бул кишини депутат болмок деп элестетемин. Себеби эми болсо ушул Момбековдей депутат болот да. Мага Момбеков чөнтөгүмө бир тыйын салып берип же менен телефон салып, заказ берип, бакыт сен сүйлөшүп койчу деп айтып аткан жери жок. Мен баягы өз көз карашымды айтып атамын. Момбеков апрель революциясы болсо болбосо дагы депутат болмок. Ушул деп ойлоймун да менчи. И гарантия дагы беремин. Ошол достор, кыскасы аман эсен бололук, ынтымактуу бололук, кечиримдүү бололук. Бири-бирибизди сен бул командада жүргөнсүн, сен тиги командада жүргөнсүн дебей, алдан көрө алдыңкы көз караштагы адамдар чогулуп, мамлекетибизди кандай кылганда өнүктүрүп кетебиз, кандай мыйзамдарды биз ушул коомдон сыртта турбай кандай мыйзамдарды айтсак, ошол мыйзамдар ишке ашса, кандай болгондо элибиз жакшы жашайт, кандай болгондо коррупция жок болот. Мына ушулар жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек достор. Саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
Aman esen jакшы күндөрдө жолугушалык.